Bir bay bolgan eken. Bay kolunda büt meselesi var eken, bardıq işti kılıp görödü eken. Kılbagan işi kalbaydı eken tuğanlar. Bardıq işti kıladı eken, kılbagan işi kalbaydı, bul jaşoodon tajaydı eken, bakıt tapпайды eken, rahat tapпайды eken. Күндөрдүн биринде достор айтады экен, досум колуңда акча бар сенин, бүт ишти кылып көрдүң да, бирок бир адамдарга эми жакшылык кыл дейт экен. Африка мамлекеттерине бар, ана ошол жерде адамдар суусуз өлүп атат, таза суусу жок. Бар дагы ошолорго акчаңдан байлыгында бир таза суу чыгарып бер дейт экен. Макул болуп барат экен, Африка мамлекетине барып, жерден туугандар булак, кудук казып суу чыгарат экен. Суу чыгат экен, адамдар сүйүүнү майрам кылат экен. Сүйүүнү майрам кылып жүргөн адамдардын ичинде бир кичинекей жаш бала чыгып келет экен, дагы сууну чыгарган байдын келип жүзүнө мындай карап коет экен. Улам келет экен, кайра келет экен. Кайра баягы байдын жүзүнө кайра карап коет экен. Бай таң калып баягы баланы чакырып, балам не болду? Кайра келип менин жүзүмө, бетиме карап атасың деген кезде эмне дейт? Бул жүзүңүздү мен жакшылап эстеп калайын да, эртең кыяматта Аллахтын алдына барган кезде, Аллахым, бул пендең мага бизге суу чыгарып берген деп сенин күбөлүгүңдү өтөйүн деген экен. Тугандар, эртең кыяматта биздин күбөлүгүбүзгө өтө турган адам барбы? Бирата бир жетимдин жыртылып калган ботинкесин алып туруп, орда бир жакшы ботинке кийгизип, ана ошол жетим сүйүнгөн учурдагы сүйүнүчтү көрүп биздин жүрөгүбүз рахат алдыбы бирер бир жолу? Эч качан эстен чыгарбайлы. Эч качан эстен чыгарбайлы. Биз жаман деген тамак, биз жийиркенип жебеген тамак бирөө үчүн эң ширин тамак болот тугандар. Биз жыртык деп кийбеген кийим бирөө үчүн эң жаңы кийим болот тугандар. Биз үчүн чөнтөктөгү эң аз акча, кичинекей акча бирөө үчүн эң көп акча болот тугандар. Биздин башыбызга келаткан эң чоң машакат, проблема, көйгөй кимдир бирөө үчүн эң жеңил болот тугандар. Дайым Алла Таала берген нерсеге шүгүр кылайлы. Ошон үчүн бизде эреже бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: өзүңдүн өйдөнү карала, өзүңдүн ылдыйды кара. Өзүнүн өйдөнү карап жашаган адам бактылуу боло албайт, бирок өзүнүн ылдыйды карап